Президент Садыр Жапаров бүгін министрлік кабинетінің жиынын өткөрүп 6 айдын жиынтығын чыгарды. Негизги талкуулат менен министрлік кабинетінің төрағасы Акылбек Жапаров, андан кейін кейбір министрлер жана айрым жергиликтүү жетекчилер чыгып сүйлөдү. Негизги маанай баары жакшы, баары туура жана анткени жогорку бийлик акылмандык менен жетекчилик кылып жатат. Акылбек Жапаровдун айтымында айрым элялык эксперттер жана уюмдар быйыл жылдын аягына чейин ички дүң өндүрүм 5%га чейин төмөндөп кетет деп айткан. Бирок чындыгында 6 айдын ичинде ички дүң өндүрүм 6,3%га жогорулады. Тышкы карыз боюнча дагы төлөмдөр азыркы мезгилде абдан көп болуп жатат, бирок бул иштер дагы өкмөттүн толук көзөмөлүндө. Жогорку көрсөткүч, мындай жогорку көрсөткүч чыныгы экономикалык өсүш менен эмес, салык менен айрым башка төлөмдөр толугураак төлөнүп жаткандыктан, чогултулуп жаткандыктан болушу мүмкүн. Анткени азыр санариптештирүү болуп жатат жана кассалык аппараттар бардык жакка киргизилип жатат. Ал эми элялык уюмдар менен айырма, алардын прогнозу менен азыркы Кыргызстандын жетекчилигинин көрсөткүчтөрү айырма болгону, алар жөн гана ар башка методиканы колдонуп жатканы менен байланыштуу болушу ыктымал.